Ассаламу алейкум. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрөрмандары. Көңүл буруңуздар. Ой, бизнесмен ишкер акелер, сиздерге сонун жаңылык. Ношул мен турган 700 метр квадратты чапчыган хостовар курулуш материалдарын саткан дүкөн узак мөөнөткө ижарага берилүү алдында турат. Эмнелер бар, кандай товарлар бар, шарттары кандай, метр квадратты чоңбу кичинеби, жолго ыңгайлуубу? Бүт ушул суроолордун тегерегинде сиздерге жооп алып бермекчибиз. Андыктан бизден алыстабай бул видеону аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Оштун четиндеги Фуркат айыл лампасынан алай тарапка бир аз эле 500 метрдей жүргөнүңүздөрдөн кийин негизги трассанын боюнан ушул жерди көрөсүз. Бул навестин асты 400 метр квадрат. Ал эми азыр эле сиздерге көрсөтүп чыккан имараттын ичи буюрса 300 метр квадрат, анын астында подвал дагы бар. Дагы 300 метр квадрат ал жер. Эгерде ошол жалпы подвалды кошо эсептегенде 1000 метр квадраттуу хостовар саткан магазин дейбизби, маркетпи, имарат ижарага берилет. Эми бунун ичинде болжол менен фирмадан келген бааны эсептегенде 2 миллиондун тегерегинде товар бар. Анан ай сайын сиз 100 000 сомдон гана ижара акысын төлөйсүз, соданы кыла бересиздер буюрса достор. Андыктан жүрүңүздөр кайсыл жерде жайгашкан, сиздерде чындап эле ыңгайлуубу, ошону көрсөтүп коеюн. Жүрүңүздөр. Көчө тарапта мына ушундай портер келеби, гигант же фура келеби, жолдун боюна токтогонго кеңири место каралган. Мен азыркы учурда Ош Алай трассасынын боюнда турам. Мындан бир 600 метр жүрсөңүздөр Фуркат айлампасы, ал жерде желбире турган желегибиз бар эле, шамал жок, азыр желбиребей турат. Көрсөтүп коеюн дедик эле. Кыскасын айтканда, достор, Бөрүбаев Пати көчөсүн билесиздер, ошонун бери өтүп келе бересиздер. Эми бул жагына келе турган болсок, туугандар, мындан дальше жүрсөңүз эски мал базардын повороту, 2 заправка бар, кызыл. Ага жетпей, Ред Петролиум заправкасын көрдүңүздөр да. Дал ушул заправканын жанындагы капталдагы ушул даяр бизнес сатылат. Сатылат эмес, ижарага берилет, достор. Кечиресиздер. Көп узак мөөнөткө ижарага берилет. Караңыздар, бүт бардык эмеректери, полкалары менен дайын турат. Бул жерде сиздер курулуш тармагында жүрсөңүз, ушул тармакта кызыгып жаткан болсоңуз, сиздер издеген бүт бардык товарлар бар. Бул жерде канча товарга толтурсаңыздар дагы кеңири место каралган. Бул жакта суулары бар, ичинде светтери бар, видео байкоолор байкап турат. Ар бир бурчта көрдүңүздөр, навестин бийиктиги дагы бийик, чоң оор жүк ташуучу унаа дагы кирет бул жерге. Бул жагынан дагы кирет. Кыскасын айтканда, портерлер ойноп, айланып тегеренип чыгып кетет. Анан жашаганча иштейм дей турган болсоңуз, жашаганча иштетсеңиздер дагы болот. Бул жерде бир 25 метр квадраттуу бир бөлмөлүү үй бар. Аны эми оңдоп түзөп, секен жашап, көрпө төшөгүңүз, жеди шаягыңыз менен келип, жашаганча 24кө 7 кылып иштетсеңиз болот бул жерде. Анан мына жерден подвалга түшүп кетет экенсиздер. Подвал дагы бир 300 метр квадрат. Эми жүрүңүздөр, сиздерге маркеттин ичине кирип туруп, калган маалыматтарды берели. Ой, туугандар, бизнесмендер, же акча таап, ушундай бир маркет ачамын, ушундай бир бизнес ачамын деп издеп жаткан болсоңуздар, мына сиздер издеген нерсени таптык буюрса. Эми кашканы чечип кое берейин. Мына. Туугандар, көрдүңүздөрбү? Бул жер буюрса сиздер отура турган жер. Ушул жерде договорду түзөсүздөр, товарный чекти бересиздер, жазмайларды жазасыз. Кыскасын айтканда, бул жагы сиздин офисиңиз. Ушул жерде отуруп, касса деп койсок дагы болот. Мына, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бардык шарттары бар. Кассовый чек бар, достор. Бардыгы мыйзамдуу. Эми бул жагында болсо, эмеректерди көрдүңүздөр, полкаларды көрдүңүздөр, даяр, атайын жасатылган. Ремонтторун байкадыңыздарбы? Ремонттор дагы жакшы, сонун. Чырактар, лампалар өз ордунда сонун болуп жайгашкан. Анан видео байкоолор турат. Телефондон сиздер дайым карап, байкап турсаңыздар болот. Бул жерде мына издегениңдин бардыгын табасың. Мына душ, туалетке керектелүүчү нерселер, мына сантехника болобу, бүт бардыгына керектелүүчү шаймандар, сатыла турган товарлар бар. Мына үй ремонтторуна өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына жылуулай турган мына
утепление кылам десеңиз, бул жерден табасыз. Кыскасын айтканда, туугандар, бул жерди ижарага алгандан кийин миллиондогон акчаларды соода кылсаңыз болот. Ушул жерде, ушул тапта миллиондон ашык ай сайын соода жүрөт экен. Анын 30-25-20% иштегениңизге жараша таза киреше чөнтөгүңүздө калат. Анан эми курулуш компаниялары менен, анан усталар менен, кыскасын айтканда, уста болобу, компания болобу, бүт бардыгы менен келишим түзүп, договор түзүп, сону иштеше турган болсоңуз, ишиңиз жүрүштү деп кое бериңиз да. Анан эми шаардын ичиндеги тыгынды азайтуу максатында азыр ушундай саясат жүрүп атат, шаардын ичинден мындай нерселер сыртка чыксын деген. Тупа туура. Шаардагы пробкага кагылып, шаардагы пробкага сүңгүп кирип, кайра чыкканга убакыт аз болсо, ушу шаардын четиндеги ушул курулуш материалдарын саткан, хозтовар саткан магазиндерден соода кылып кетсеңиздер болот. Мына, көрдүңүздөрбү? Бүт бардыгы бар. Бүт сиз издеген нерселердин бардыгы бар. Мынакей. Турбалар, түтүктөр, фонариктер, кыскасын айтканда мына полкаларды толтурасыз. Мындан сырткары достор, бул жакта дагы 2-3 бөлмө бар. Аны дагы каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Склад кылып пайдалансаңыздар, кыскасын айтканда, ал жагын эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Эми кантип төлөйбүз, кандай шарттар менен дей турган болсоңуздар, мен ошону айтып өтөйүн. Өзүнүн фирмадан келген баалары 2 миллиондун тегерегинде болот экен. Накладной менен эсептегенде 2 миллионду сиз 2 бөлүп берсеңиз болот. Варианттары дагы каралган. Жакшы сунушуңуздар болсо берсеңиздер болот. Ал жагын эми үйдүн дейм да, мына ушул жердин ээси менен байланышып, толук маалымат алсаңыздар болот. Ай сайын сиздер 100 000 сомдон ижара акы төлөп иштете бересиздер. Эми калган маалыматтарды ээсинен толуктап алсаңыздар болот. Жүрүңүздөр. Негизги маалыматтарды берип бүттүк деп ойлойбуз. Бул жагында болсо, мына краскалар бар экен. Бүт үйдүн ичин сырта бактай турган каражаттар, товарлар, бул жагында мына мотопила, суу насостору, дрелдер, бүт бардыгы бар экен. Бул жагында кошумча өзүңүздөр көргөн чакан 2 бөлмө дагы орун алган. Артка чыгып кетүүчү ход дагы орун алган. Бар. Кыскасын айтканда, бизнес кылыш керек да. Болду. Бизнес эле кылсаңыз болду. Узак мөөнөткө бирок достор, бардыгы мыйзам чегинде, договордун негизинде, келишимдин негизинде болот. Андыктан чамдаңыздар, рейсин номер экран астында камтылат. Байланышыңыздар. Менен да бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Сиздерге маалымат берген мен Симак Шамшиев болдум.